Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. 5-5. 11-ci раунд. Барчынай, маанайыңыз кандай? Жакшы болуп баратат. Илгиз куткарып кетти, азыр 10-ci раунд. Ооба. Мирбек Туйтеев аттуу телекөрүүчү, пенсионер экен, Жайыл району Сосновка айылынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Кыргыз эли илгертеден эле, илгерки убактарда айрыкча талаачылык, дыйканчылык менен мындай бир турмуш тиричилик кылган эмес. Басымдуу бөлүгү дейлик. Жалаң мал чарба менен алектенип, мал чарба менен жашап келишкен. Мал жандыкты союп, анын этин жеп дегенде, жашылча жемиштерди анча жеген эмес илгерки убактарда. Демек, кайсы бир жашылча жемиште витамин бар экенине деле маани беришкен эмес. Ошентсе дагы көп оорулардан тышкары болушкан. Оору сыркоого азыраак учурашкан илгерки учурларда. Урматтуу билермандар. Улуттук тамак аштардын, жалпылап айтканда, улуттук тамак аштардын кайсынысында витамин көптүгүнөн, кайсынысы ден соолукка пайдалуу үчүн ошол кыргыз эли же ошол доордогу биздин ата бабалар оору сыркоодон алыс болушкан. Караңыздар, улуттук тамак аштын кайсы түрүндө витамин көп болуп атат бул жердечи? Мен жалпылап айтатам, тамак аш деп жалпы айтып атам да, мындай. Жалпылап айтканда кеттим. Улуттук тамак аш жаман көп да. 5 бармак бар. Давай, бириктиребиз. Сүт азыктары, эт азыктары, дагы. Башка не бар? Кийиктин эттеринен бир нерселерди жасаган баягы ошолор эт азыктары. Улуттук тамак аштардан бул жерде табигый катталып чыккан кургатылган эттерчи. Сүрсүгөн этпи? Азыр учурда самал бар, кымыз бар. Башка. Бени сүтү, самал. Дыйканчылык демек мал чарба витаминда жашылча чөптөрдү жеген эмес. Жашылча чөп, кайсы чөптү билебиз эми? Жашылча чөп жок да. Жок, ошолорду жеген эмес деп атат. Тамак аш кандай көп витамин бар экени көңүл тамак аш бул эме бени сүтү кымыз. Суусундуктун ичинен ошол бужи. Табигый Самал эле башка. Самал менен булактын суусу балки. Бардыгын. Сүт азыктары дегенде эле мисалы жалпыланып кетти да, кандай сүт азыктары деген. Жок, мисалы чечмелеп беребиз да, мисалы. 5 бармак улуттук тамактарды Аларды мен эт азыктары болуп атат. Тамырдан жасалды. Балким ичинде калория бардыр. Эт азыктары. Ооба, этте бар, бирок мынаны танап ал. Эт азыгы, сүт азыгы чалык. Мындай, жок, актуалдуу эмес мындай. Пайдалуу эмес. Темир бар да, темир бар. Жок, темир болушу мүмкүн. Бирок сүт азыгы чалык эмес да. Кальцийдин жардамында. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, эрдик кылсаң сүрө кыл дейт башында. Жооп берип көрдүм беле, аягында дагы аракет кылып көрөйүн. Реваншпы? Ооба. Жооп бериңиз. Чечүүчү раунд. Урматтуу алып баруучу, негизинен сүт азыктары деп алдык, анткени мында жогоруда айткандай жашылча жемиштерди жебесе дагы ошол чөп менен таза тоонун чөбү менен азыктанган эмне малдын синтез болуп чыккан сүт азыктары. Анан сүт азыктарынын ичинен эми учурда бээнин сүтү, кымыз учурда аябай актуалдуу болуп атат. Анткени анын бир топ пайдалуу жактары бар. Мисалы медициналык жактан алсак, мурунтан эле бүгүнкү күндө деле маанилүү нерсе сүт азыктары деген себеби акты ичсең кесип кетет деген түшүнүк бар. Бүгүн деле пайдаланабыз ал нерсени. Ошол эле мезгилде жайында мисалы бардыгыбыз эле жаз мезгили келгенде саамал ичип, ал аркылуу мына Кыргызстанда эң чоң көбөй болуп аткан гепатит оорусундагы ошол саамал аркылуу айыктырып атат дегендей. Ошон үчүн биз сүт азыктары анын ичинен эми улуттук бренд катары кымыз же бээнин сүтү бүгүнкү күндө дагы улуттук уңгубузга айтканда ушул нерселер
кыргыз элинин ар тараптан мындай ден соолугу чың болуп жүрүшүнө чоң өбөлгө болгон деп эсептейбиз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Эсеп 5-5 азырынча. Мелис мырза сүт азыктарынын ичинен кымызга басым жасап өттү. Телекөрчүнүн жообу. Элди, биздин элди ар кандай оору сыркоолордон бардык витамин анын составында бар кымыз сактап келген. Жооп туура. 6-5 эсебинде Музбанктын командасы жазгы сериялардын финалдык оюнуна жолдомо алды. Өтө кыйынчылык менен келди бул мээнет. Демек, 6-тур мына ушундай бир упай айырма менен команданын пайдасына чечилди. Куттуктайбыз команданы. Куттуктайбыз. Сайыл району Мирбек Туйтеев аттуу пенсионер кыргыз улуттук бренди тууралуу суроосу менен бүгүнкү оюнду жыйынтыктады.